Dünya tarix sabagı 10 класс. Кайтарым байланыш. Тема Римдин негизделиши. Рим Республикасы. Байыркы гректер Апеннин жарым аралында өсүмдүктөрдүн молдугуна жана малдын көптүгүнө таң калышчу. Алар жарым аралдын түштүк бөлүгүн Музоолор өлкөсү Италия деп аташкан. Кийинчерээк биздин заманга чейин 3-кылымдан баштап бул аталыш бүткүл жарым аралга тарап кеткен. Римдин байыркы замандагы калкынын укум-тукумдары патрицийлер деп аталган. Алар айдоо жерлерге жана жайыттарга ээ болгон жамаатты түзүшкөн. Патрицийлердин ар бир үй бүлөсү жамааттын жеринен үлүш жер алган жана өзүнүн малын жалпы жамааттын жайытына баккан. Римде патрицийлерден башка плебейлер да жашашкан. Плебейлер да Римге башка жерлерден көчүп келишкен адамдардын жана алардын укум-тукумдарын аташкан. Алар салык төлөшкөн, аскерде кызмат кылууга тийиш болгон, бирок жамааттын талаасынан жер алышкан эмес. Рим тарыхынын алгачкы мезгилиндеги мамлекеттин башында өмүр бою шайланган падыша турган. Анын бийлиги чектелүү болуп, мыйзамдарды өзгөртө алган эмес. Байыркы Римдин калкы 30 уруудан турган. Ар бир уруу башчысы аксакалдар кеңешине сенатка шайланган. Сенаттан тышкары элдик чогулуш болгон. Ал бир кыйла маанилүү маселелерди талкуулаган. Римдин эли малчылык жана дыйканчылык менен кесиптенишкен. Чарба натуралдык түрдө болгон. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10 классынын окуучусу Аскарова Айзат.